Assalamu алейкум урматтуу туугандар. Бүгүн 1-iyun 2023 жыл. Учурда биз Жумгал районунун Байзак айылындабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле түндүк түштүк альтернативдүү жолдун жанында ушул тротуар маселеси боюнча Байзак айылынын тургундары ушул өткөн жумада Жогорку Кеңештин депутаты Нурбек Сыдыгалиев байкебиз келип ушул жердеги болуп аткан тротуар маселесинин көйгөйү боюнча маселени жеринен көрүп кетти эле. Көрүп кеткенине мына бүгүн бир жума 10 күн жүзү болуп калды. Азыр болсо ушул жогору жактан комиссиялар келип ушул тротуарды жана жолдун сапатын текшеришет экен. Ошол боюнча биз азыр сиздерге баардыгын башынан аягына чейин кимдер келет, консультанттар келип кандай жоопторду айтат, ошол боюнча болгон маселени сиздерге көрсөтүп чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле мынакей могу жерден азыр Кытайдын компаниясы бул асфальттын чекесинен жууп атат. Ошо жууган суу мына монтип бул тротуардын ортосундагы жерди шагылды мынтип жеп атат. Бул бара жаан жаап, кар эриген сайын ушинтип ылдый эшилип түшө берсе, бул тротуарга чейин келип анан суу нары кетпей же бери кетпей тигил чоң жол асфальт жолдун жарылып асадка берүүсүнө да чоң себепкер болот. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай ортосу ачык турат. Ушул ачык турган жерден суу нары жакка кетпейт же бул жакка кетпейт, уурабен жок да. Ушундай биздин көйгөй маселебиз эң биринчи эле бери бассаң ушул жерден тротуар жолдун деңгээлинде түз болуп тегиз болуп турат. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле. Анан жолдун эң этек жагына база берсек, ылдый жагы барган сайын ылдыйлап тротуар. Асфальт болсо өйдө жагында калып атат. Биз азыр Байзак айылынын эң башталгыч жолунда турабыз. Эми этек жагында бара комиссиялар келсе, алардын жообу кандай болот? Баардыгын сиздерге чагылдырып бергенге аракет жасайбыз. Биздин видеодон алыстабай, видеонун аягына чейин көрүп туруңуздар. Суу келет. Ким байке бияк жакта өзүңүздөр тааныштырып анан могу элдин көйгөйүн угуп берсеңиздер, бул жерде өзүңүздөр тааныштыра кетиңиздер. Мен министрликтен болом. Ушул бүгүн түзүлгөн комиссиянын төрагасы болом. Комиссиянын төрагасы? Бешеев Канатбек Дүйшөнбекович. Бул эме жол тармагында. Өткөндө келбеди беле? Өткөндө келип, ошонун негизинде атайын комиссия түзүлүп, Канат байке башында экен зами. Комиссия түзүлүп келсеңиздер жакшы. Биз да сиздерди эртеден бери күтүп атабыз, ушунча элдин баары. Биздин келишибиз ушул жерде ошо жол салынып бүттү, анан кийин да салынбай бүтпөй калган жумуштар бар. Анан ушундай көйгөйлөр бар экен, көрүп атабыз. Тиякта да көрүп келдик. Азыр бул жерде келгенде деле мына көрүп атабыз. Мына бүтпөйүндү эмелер агыр. Могу эртерээк бүт көрүп берсеңер. Муну чечиш керек. Азыр карайбыз. Биз чечимдерди кабыл алабыз. Сунуштарды баарын активдетип, как положено кылып, түзүп туруп, анан предложение берип туруп, муну жасап барабыз. Анан ал биринчи маселе байке. Экинчи маселе мындай болуп атат. Сиздердин келгениңиздер жакшы. Азыр келсеңиздер, бияка баягы президент эле эл менен аралашкыла, эл менен болуп атпайбы? Келгениңер жакшы болду, бизге дагы кызык болду. Бул тротуар эл баскан жерде өзүңүздөр билесиздер. Бул азыр ушул жер эң айылдын башталышы. Бул жол менен тең болуп атат. Бул жер жакшы. Жакшы деп эсептейбиз. Анан айылдын этегине тетерде знак турат го, эскертүү белгиси. Ошондон баштап тротуардын баары ылдый болуп атат да. Ушул жерден таша аягына чейин бассак болот да. Анан элдин чогулуш маселеси ушул болуп атат. Тура. Буягым бар. Бул кылынат. Жакшы жери. Бул жерде азыр основной бул жерде ушундай эле көйгөй алкы айылда деле бар. Ушундай айылды көрсөңүз ушулдук. Жана көйгөй кысылышты көрсөңүз. Муну кылыш керек. Коюлган. Не дегенде Бисмилла айыл коюлган. булардын баарын ичине ордуна келтирип кылбасак, суу деген жолду жей берет. Ошон үчүн жеш үчүн турабы? Ошон үчүн суу агып кетиш керек, биякта суу турбаш керек. Бул суу деле мына азыр мен көрүп туруп туруп калып, каяка кетет да? Кетпейт. Буга кандай деген суу керек жанан? Могу жол салынып баштаганда асфальт боло электечи. Угуп атасызбы? Асфальт боло электе биз өрөөндө айтканбыз. Могу аябай ылдый болуп калды. Өйдө тээп чыга албайт, огород суу ичпейт депчи.
Анан кум чайкап могу толуп калат деп айтканбыз да. Анан алар айтышкан, тиги биз ДЭУга өткөрүп беребиз, ДЭУ жыл сайын тазалап берип турат деген. Эгер могу уровенди көтөрсөңөр, шар кетет дагы, огороддор бүт суу ичет, могул жер толбойт деп биз эскерткенбиз. Бир нече жолу айтылды. Бирок бүгүнкү күнгө чейин жасаган жок анычы. Мурун кандай проектте кандай болсо биз ошондой кылып жасайбыз деди. Проектти өзгөртүш керек депчи. Демек буну биз Минтранс жасап берген, ошо боюнча жасайбыз деген. Минтранстын күнөөсү болот да. Бу жерде уровенди ошо кезде эле туура коюп берсе, анда мындай болмок эмес да. Жок, муну азыр специалисттер, биз консультанттар да келди. Булар да өзүнүн чечимин, өзүнүн сунушун айтат. Мындай кылыш керек, мындай кылыш керек деп. Туура, бул профессиональный эл аралык консультанттар бар, атайын АБРдин да консультанты, алар да келди, алар да карап сунуштар берди и решение, чечимдерди кабыл алабыз. Кандай кылат деп, проекттин чечимдерди кабыл алыш керек. Бирок могунда эми ишенели сизгечи. Бирок 3-жолу ушундай болуп атат. Биз мына комиссия келдик, көрдүк, муну эми жасайбыз, тактайбыз деп кетишкен. Бирок ошо бойдон эле бүтүрүп коюп атышпайбы? Ушундай кылды эми эртең сдавать этсе кандай болуп калат? Биз бул көйгөйдү да баарын чечип туруп, мынакей. Биз деле бекер келген жокпуз. Бул көйгөйдү чечип туруп, ушул решение, ушундай чечимдерди кандай кылсак оң болот, кандай кылсак туура болот. Проектни кылганда ошо суу жете турбай уже кетип калгандай болот. Аны эметебиз, аны карайт. Специалисттер бар, баарын өзүнүн чечим предложениясын берет. Эми мындай эле карагандачы, андай кылыш үчүн азыр могу арыкты көтөрүш керек да. Жолдун уровени көтөрүлүп кетет да ошондочу. Биз айтсак, ошо кезде эле жолдун асфальт салына электе жолдун уровенин көтөргүлө дагы, могу арыкты бир аз көтөргүлө дегенбиз. Алар жок, биз проект кандай болсо ошондой жасайбыз деп ошо бойдон бүтүрүп салды да. Азыр эми кантип могуну кантип чечебиз эми мындай сиз ойлоп көрсөңүз, могу уровенди көтөрүш үчүн, могу арыкты өйдө көтөрүш үчүн жолду көтөрүш керек. Ягы өйдө болот. Азыр тиги башынан барып карасаңыз, кум шагыл толгон уже астыначы. Ягы таптаза турат, баягы уже кум шагыл толуп келет. Толуп калат да суу акканда. Эми могу полный толот. Суу өтпөй калат да. Ыйлай берем. Кыскасы могу жасагандар көңүлүбүзгө жакпай калды да. Могу тротуар эменин баары теңчи. Биз муну Остановкаларды карасаңар, силер келет деп чалап эметип атат. Красить этип атат да. Батала шаталап бүт штаб салып турасыз. Көрө кетсеңер могу остановкалар. Су толуп атканда Марат менен Чыңгыз чыгыптыр, келбей коюштур. Биз билбейбиз, барбайбыз, бул жумуштагылар жок эч ким. Биз бара албайбыз, жумушубуз бүткөн депчи. Болбосо 5-6 эле. Биякта биз жүрөбүз го, постоянно элечи. Мына мен Чыңгыз, переводчик. Келбей калды беле, келбей Келбеппесиз биякта комиссиялар менен суу каптаганда келбей койбодулар. Качан келдилер байке эми? Суу каптаганда чоңдор келсе эле келдик анан билдик. 11-де чалып койсуңуз. Ойчу байке, ошондо келгиле да. Эртеси келип тазалап бербейт кал дерди. Эл немеси да. Ал буга чейин болот деле айтылган да, могу жер болбойт, таза албайт. Жок байке, ошого чейин айтылган да, могу болбойт, туура эмес. Таза кыла деп айтылган да. Ошон болбой эле урдуңар да, жазадыңар да, туурабы? Анан түштө түш уже капта баары жеткенден анан силер чыгып атпайсыңарбы? Bundan az yakın et basmamışlar. Çok da ayakta. Арыктарга суу кетет. Жок, жок, жок. Бияка тең тоскон. Маякта, жалпы ағарып маякта екен да? Ошондо суу жактып кетпейт. Бияка Могул мындай болот байке, могу жерденчи могул огород турат го. Мына шагын тартып даярдалып турбай, могуга чыкпай калып, могул огород сугарылбай калды да. Ушул огород курап калды мына. Şu yerden başladı. Dede kaç yıl işte bütün üşünde. Birinci başta Ürün yok. Ушундай эми ушуну жатат, стандартка жатат, сонун жол, сонун бүттү деп атышпайбы? Ушу кантип болсун эми мындай эле көргөн киши айтып атпайбы? Суу кетиш керек да. Ошо суу кетпейт мына, турбай өзүңүз көргөндөй эле. Сууну көрсөтүп койсоң, мына. Суунун баары көрүнүп турат. жок.